Мына байкап турганыңыздардай Nexia катарга дагы келип калдык. Ушу Nexia'лар менен кошо, Dev Nexia'лар менен кошо. Dev Lanos арасынан дагы Avanta'лар чыгып калса, Avanta 1, Avanta 2, Avanta 3-төрдү. Ошолор да тартканча кетем, бирок эми чыгып калса деген. Көбүнчөсү 90% эми бизге мына байкап турганыңыздарда Nexia'лар болот. Канча деп атасыңар мына Nexia'дан баштай берели анда? 230 миң сом деп атат. 2010 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, газ жабдыгы да бар экен. Так, ең жөнөкөй эле комплектацияда. Айтмакчы, бүгүнкү датаны да айтып коеюн. 8 ноябрь 2020 жыл, аптагүнгө жекшемби, Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан ушу видеолорду тартуулоодобуз. Nexia канча болуп атат экен? 250 миң деп атат. Кымбаттап калган окшойт. Бардыгы тең эле 200дөн кем айтпай атышат. 250 миң, 2012 жылы чыгарылган. Широкий туманниктерде. Кондиционер бар, гидравлика барбы? Бар. Гидравлика бар болсо, орточо комплектация, бир гана электропакет жок экен. Nexia 1. Корея экен да? Кореян сборкасы, туманниктер болот, комплектация жакшы болот. Алдын ала эле айта кетейин, корейскийлерге 1995 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, эсин байланыш номери 999, коду менен 87 1990. Теск барбы? Машина KG. Электропакет, кондиционер, гидравлика болот, буларда стандартный. Мотор, коробка жакшыбы? Баасы канча эми? 100 кеми бар деп. 100 миң кеми бар деп. Эми боло турган эле айтып коер, бизден кардар чыгып калышы мүмкүн. Болушу 75ке сурап кетишти ошо. 75ке берип бересиң, 75ке. Мынаки 75 миң сомго берип берем деп атат. Nexia 2. Туманниктер бар, кичинекей туманниктерде. Анда коюлган дистерде экен. 2012 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, баасы 220 миң сом. Комплектациясына баа берсек, эң жөнөкөй эле комплектация. Nexia 2. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы, ушундай экен, 4 тең окшош. 2010 жылы чыгарылган. Бир 5 же 1.6? 1.6. Кыймылдаткычтын көлөмү. Так. Электропакет, кондиционер жок, гидравлика барбы? Бар экен. Центр замок пульт бар экен да? Так, мына салону. Орточо комплектация. Баасын канча дедиңер эле? 220 бабы? 230 деп атат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатылган унаалар дагы алдыма чыгып калса сөзсүз тарткан аракет жасайм. Ошонун катарында ушул Nexia 2 азыл саттымбы же сатып алдымбы? Сатып алыптыр. Бул жигитке насип кылсын демекчимин. Биринчи сөзүм 100 канчага? 157 миң сомго сатып алыптыр. Өзү тартып көрсөтүп кое бериң деп эси айтып атат. Мына широкий туманниктерде 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы. Алдыңкы айнектер самодельный электро көтөргүчтө, кондиционер жок экен. 1.5 же 1.6? 1.5. Гидравлика бар экен? Гидравлика билбейм деп атат, жаңы неме болуп атканда эси билбейм деп атат. Не кылсын, дагы бир жолу насип кылсын демекчибиз, алдынан дайыма шамал өтүп жүрө берсин. Мынаки Avanta'ларды айткан элем сөзүн башында, алдыма чыгып калса тартып коеюн деп. Ушул эки ак Avanta тең бир адамга караштуу, Avanta 1.
1997 жылы чыгарылган, объемы 1.6, ээсин байланыш номери 771 26 77 74. 4 айнектен электро көтөргүчтө кондиционер бар, гидравлика бар, электро корректировка жана электро күскүлөр. Дөңгөлөктөрү ушундай өзүнүн баягы куюлган дистеринде, протекторлору орточодон кичте начарраак болду экен. Бунуку деле ошондой эле комплектацияда, эки унааныкы тең эле. Жылдары деле бунуку 95 экен. Бунуку бул жактыкы болсо 97. Буну канча деп аттыңыз? 125тен айтылыш баасы, дагы кеми дагы болот. Анан дагы ушул адамга караштуу могу кара Nexia 2 дагы бар экен. Широкий туманниктерде 2011 жылы чыгарылган 1.5 объем. Бунуку да мындай самодельный электро көтөргүчтөр экен, айнектери, кондиционер жок. Гидравлика барбы же жокпу? Гидравлика бар, электро бар экен. Ошондо орточо комплектация болуп калат. Баасы канча бунуку? 170 миң сом. Nexia 1, Корея. 1995 жылы чыгарылган, объемы 1.5, баасы 120 миң сом. Ээсин байланыш номер 552 94 10 10. Салам көрсөтүп коюн. Дэу Нубира да туруп калып тур, бул жерде ушунда көрсөтүп кое берели. Нубира 1-чи муундагы 1997 жылы чыгарылган, объемы 1.5, гидравлика бар, коробка механика. 4 айнектен электро көтөргүчтө блокировкасы менен, электро күскүлөр, кондиционер бар. Баасы 70 миң бе? 70 миң сом деп атат. Азыр элер телефонунда сүйлөшүп атат, дагы кичине содалашып көрөйүн дедим беле. Мына Lanos 2 кичинекей туманниктерде 2001 жылы чыгарылган, объемы 1.5. Коробка механика, ээсин байланыш номери 555 84 35 15. Lanos 2 алдынан көбүнчөсү айырмасын биле албайсыз, көбүнчөсү арканкы жагына стоптордо мына байкаганыңыздарда 1 менен 2-нин сүрөттөрүнүн айырмасы бар. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, кондиционер, өзүн заводской магнитолалары, гидравлика болот. Баасы 170 миң сом деп атат. Кийинки дагы бир бул жакта Lanos 1ге токтололу. Бул да Кореянын сборкасы. 1997 жылы чыгарылган, 1.5 объемдо. Бунун баасы канча эми? 120 миң сом. Кеми бар дейт. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер, гидравлика, электро күскүлөр бар. Мына Россия транзит номериндеги Nexia 1 дөңгөлөктөрү жайкы, 2007 жылы чыгарылган, 1.6 объемдо. Комплектациясына азыр көз салабыз. Так, электропакет, кондиционер жок, гидравлика барбы? Орточо комплектацияда, айтылыш баасы 180 миң сом. Дэу Lanos 1 1996 жылы чыгарылган, объемы 1.6. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер, гидравлика, электро күскүлөр, могу жерине регулировкаланат. Ошондо оң каптал жагы, солу болсо мына механикалык түрдө эле регулировкаланат. Айтылыш баасы 90 миң сом деп атат. Баа болдубу же болбодубу?
Боло элекпи? Тагыла турган баасы канча болуп калат? Мен машина кези каналынан неме болуп калышы мүмкүн, кардар чыгып калышы мүмкүн. 90 миң кичине түшүп беребиз. Кичине түшүп беребиз. Бир 70ке болуп калабы? Кичине кошуш керек, а? Кичине кош. Болду. Lanos 2 Украинанын сборкасы. 2006 жылы чыгарылган, объем 1.5, есим байланыш номери 558 09 32 49. Аркасында мынандай фаркоп, заводской фаркоптор. Айнектери механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт. Электро корректировка фар, кондиционер жок, жөнөкөй эле комплектация экен. Баасы 100 канча дедиңер? 140 миң сом. Гидравлика барбы же жокпу? Гидравлика жок экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аябай машиналар көп. Өзү негизи сезон бул убакта күзүндөсү. Уналар да көп, аларман, сатармандар да көп болот. Азыр ушул унага токтололу. Россия транзит номеринде Nexia 2. 2012 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 150 миң сом. Бейсин байланыш номери 557 79 70 02. Эң жөнөкөй эле комплектация экен. Эми калган унааларды мындай басып эле кетип эле көрсөтүп кете берейин. Бул Nexia 2-ни 170 миң сом деп атат. Эсин байланыш номери 777 25 25 21. Мүмкүн болсо эле көбүрөөк сиздерге тартканга аракет жасайын. Так, бул жакта да бир Nexia 2 турат, 260 миң сом деп, пробеги 131 миң километр. 2008 жылы чыгарылган, 4 дөңгөлөк тең жайкы, протекторлору жакшы. Объем 1.5. Комплектация электропакет, кондиционер да бар болуш керек. Мага жакшы көрүнбөй атат, максималдуу эле комплектация болуш керек. Nexиалар да аябай көп чыккан. Болду, сиз менен жыйынтыктайбыз анда. Ушул Nexia 2 туманник, кичинекей туманниктерде 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлору жакшы. 2012 жылы чыгарылган, объему 1.5. Мына эсин байланыш номери. Гидравлика барбы же жокпу? Минималдуу комплектацияда, калгандары айнектери жөнөкөй эле механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт, кондиционер жок. Баасы канча эми? Баасы 200 миң сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кийинкисин да эми Кудай буйруса. Ушуну менен жыйынтыктайбыз бүгүнкү көрсөтүүбүздү Nexиалар боюнча. Ушул биздин мээнетибизди баалап, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Башка темада видеолорубузду көрүңүздөр, ал жакта да кызыктуу маалыматтар болот.